кадр сыртындагы адамдар дайыма кадрдын сыртында калып калат дагы. Алар жөнүндө эч ким билбейт да. Мен негизи киного ошо 2006-жылы сентябрь айында аралашып калдым. Бирок меники дагы бир өзүнчө бир табышмак, себеп дегенде мен өзүм таба элек болчумун. Мен кандай жолдо эмне кылам деп баягы бизде көбүнчө Кыргызда ата-энелер өзүлөрү эле өзүңдүн будущий профессияңды тандап коет. Ал 2007-жылы экөөбүз таанышыптырбыз. 2007-жылы сен Кыргызфильм киностудиясында экинчи этажында ошол азыркы тил менен айтканда офис менеджер болуп иштесең. Секретарша. Жакшы маанайда тосуп, отургузуп, чайымды берип, ишимди кылып атсам эле, сен деп эле ушу мен куюп берген чайды жөн ичпей, сен Карагуловдун ойношу деп туруп айтып кеткен да магачы. Ар бирибиз өзүбүз кыялданчубуз, билесиңби? Ошондо азыр эстеп атам да, мен кыялданып айта берет элем. Мен ушундай кино менен Парижге баргым келет деп, билесиңби? Ар бир нерсенин себебин жарат дейт. Мен шүгүрчүлүк кылам, кыялданып койбостон сен да мен дагы. Биз ошол кыялыбызга жетебиз деп аракет кылганыбыз. Эмнеге анан кино жаатында айымдар аз деп айтышат да. Мына ошол демек ушул нерселер бирден бир себептери деп турабы? Бул жерде ошол эле баягы айлык акыдан тышкаркы мамиле да болот атпайбы? Көп нерсе мамиледен болот эмеспи? Даярсызбы? Даяр. Баштадыкпы? Даярсыңарбы? Подкаст Айымдар кино тартат, эпизод 1, сцена 1, дубль 1. Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Айымдар кино тартат подкасты. Бул подкастыбыз биз ушул кино дүйнөсүндөгү айымдар жана ошол иш ордундагы теңчилик, эмгек акы жана чыгармачыл айымдарга болгон мындай ишеним, ушулар тууралуу сөз болмокчу. Биздин биринчи ушул алгачкы бүгүнкү тартып аткан подкастыбызга кадр сыртындагы адамдар дайыма кадрдын сыртында калып калат дагы. Алар жөнүндө эч ким билбейт да. Ал эми ошол кадр сыртында ушул эмгектенген айымдар абдан көп. Ошо алардын бири биздин коногубуз бүгүнкү Нуркыз Туңгатарова. Экинчи режиссер десек болот экен, аткаруучу продюсер, үн режиссеру, режиссер Куракчы Нуркыз. Рахмат биздин подкастыбызга макул болуп, 1 жылдан бери эле сүйлөшүп жүрөбүз. Качан ушул подкастты тартабыз, ушундай биздин темабыз бар эле деп. Ошол эң башкысы эле ушул биздин подкастыбызда ошол кинодогу айымдар тууралуу айтып берели деп атабыз да. Ошол кандай кыйынчылыктарга да кабыл болушат, кандай сонун эмгектерди жасап атышат, алардын чыгармачылык жолу, ошолордун баарын биздин көрүп аткан көрүүчүлөргө, угармандарга кызык болот деп ойлойм. Ошол биздин дагы маек дагы кызыктуу болсун. Анткени бул жерде бир гана мындай бири-бирибизге мен эле суроо бербей, мындай бир жакшы маек түзсөк болот. Сен дагы мага суроо берсең болот. Ошон үчүн баштай берели. Ошо Нуркыз, өзүңдү тааныштырып өтсөң, өзүңдү кандай көрөсүң? Андан кийин ошол киного кантип келип калдың? Киного мен 2006-жылы биринчи курсту бүтүп, башы айылдан, көлдөн окуп келип биринчи курсту бүтүп, жумуш издейин деп себептегенде ар бир студент жөн эле жүрө бербестен иштегилери келип дагы аракет кылып баштайт го. Ал маалда компьютердин кысын да билчү эмесмин, мындайча айтканда. Анан бирок менде желание бар болчу иштегенге. Ошо биринчи курста эле иштеп баштадым. Мен негизи киного ошо 2006-жылы сентябрь айында аралашып калдым. Бирок меники дагы бир өзүнчө бир табышмак, себеп дегенде мен өзүм таба элек болчумун. Мен кандай жолдо эмне кылам деп баягы бизде көбүнчө Кыргызда ата-энелер өзүлөрү эле өзүңдүн будущий профессияңды тандап коет го. Мен атам өзү раматылык атам вет врач, баягы мал доктуру болуп калып, күчтүү мал доктур болчу. Анан ал өзү мени медикке көргүсү келчү да. Мына хирург болосуң деп мечтайт эт, баягы кыялданчу. Менин кызым хирург болсо деп кыялданып, баягы көп айтчу. Мен болсо врач болгум келчү да. Карабайсыңбы? Ошон үчүн дагы ушунча жылдан бери баягы
кандай десем тиги мамам болсо стюардесса болгондугу алачу да, тил билип элечи. Анан кандай кылабыз деп хирургдун баасын билип 6 жыл окуш керек экен, андан тышкары да 4-5 жыл иштеш керек экенин билип, анан мен да ата энем кыйнагым келчү эмес, анан келгиле анда мен тиги тил жагын үйрөнөйүн деп. Себептен да мен баягы мектептен да аябай жакшы окуучумун, отличница болчумун, активист болчумун, баягы алдыңкы окуучулардын бири болчумун. Анан ошентип келип калдым дагы лингвист информатик деген КГУстага тапшырдым. Андан кийин жүдөдүм, баягы келдим, кыйналдым, бир өзүнчө бир нерсе кылгым келди. Менин биринчи курсум типичный эле студенттердей болуп, кызыкымдай бир эле волнада өттү да, мындайча айтканда. Бирок мен баягы издене берчүмүн ошол учурда деле. Анан жайында жумуш издедим. Шаардан офис менеджер, кандай гана эмне болбосун иши кылса, тиги анда вечерний Көлдө Бишкек. окуп аткансың, Бишкектен жумуш издедиң. Жок, биринчи курсту бүткөндө ошо жумуш издеп жайында вечерний Бишкекте карачубуз ал маалда. Аны сатып алып эле өзүбүзгө керектүүлөрдү выписывать этип, работа для девушек высокооплачиваемая дегендер аябай көп болчу да. Сүйүнүп кетипменчи. Анан анда билбейм да эмне экенинчи. Бирок ал да өзүнчө күлкүмүштүү окуя. Анан телеграфка барып чалып атам, эң биринчи ошо высокооплачиваемая работа деген жазууга чалдым. Анан эң биринчи эле алганда тиги бир аял кишинин үнү болду. Саламатсызбы, ушундай высокооплачиваемая работа дегенден чалып аттым эле дегенде, чоң кыз сен каяка чалып атканыңды билдиңби деди. Жок, жазылып турат го, тиги жакшы төлөнөт деп дегенде, анан мага түшүндүрдү. Чалбай жүр, высокооплачиваемая работа дегенге деп аябай жаман болдум. Анан кийин ал маалда офис менеджер деген түшүнүк жок болчу. Анан секретарша же помощница руководителя деген ушинтип эле чыга берчү да. Анан ошондо июль айынын аяк чейин экен. 2006 жылы. Анан июль айынын аяк чейин экен. Мен работа на Иссык-Куль деп баягы көлгө пансионатка официанттар керек деген объявленияны окуп калдым. Себеп дегенде уже сезон бүтүп атат. Анан андай объявление уже почти чыкпай калган болчу. Анан ошондо мен аябай жакшы билем, ошол күндө чуркап келип эле баягы телекомго чуркап келдим, Востокпеттагы телеграф, Кыргыз телекомду кыскасы чалдым. Ошондо 6-15 мүнөт алган болчу. Анан бир ушунчалык мага жагымдуу аял кишинин үнү алды да телефондон. Алло деп эле айттан. Эже саламатсызбы деп, мен уже ушунчалык жумушка киргим келип калгандыктанбы, ага сөз бергенге деле мүмкүнчүлүк берген жокмун эжеге. Эже саламатсызбы, мага аябай жумуш керек болуп атат. Уже кыйналып кеттим деп эле, уже момундай эми тааныбаган жок деп койсо деле ал мени баары эле билмек эмес деп, анан иштегим келип атат, ушундай мен тиги өзүм көлдүк болом, сразу эле айттым, ичпейм, чекпейм эже депчи, бирок аябай мындай жакшы иштеп берем деп эле баягы айтсам эле күлүп ийди ошо эже. Атын деле билбейм, бирок ошол эжеге аябай ыраазымын. Себеп дегенде дагы бир айтып коеюн, мен ошо кино дүйнөсүнө келип калганыма бирден бир себепкер болгон ошол эже. Анан баягы эстеп эле айта берем, мен өңүңүздү да билбейм, атыңызды да билбейм, бирок мен ушунчалык чын ниеттен, чын жүрөктөн сизге өзүңүз деле билбейсиз депчи, бирок себепкер болгонсуз, мен рахматымды айтам деп эле айта берем. Анан ушундай болуп калды. Тиги эже күлүп ийип эле, негизи мен уже набор бүттү деди. Атың ким эле деди. Нуркыз десем. Нуркыз атың мага аябай жакты, бирок набор бүттү, мен уже алып салдым. Эртең саат 9-да уже кыздар кетишет. Бирок мен сени күтүп турайын, 20 мүнөт, жарым сааттын ичинде келе аласыңбы деди биздин офисибизге деп. Келе алам эже, келе алам дедим. Анан ошо Восток 5 кичи районунан 129 маршрутка отуруп алып, ошондо Киевская Белинкага келдим. Аякта айтты, ушундай киресиң деп, офисине бардым. Ошол маалда мен корактуу эже окшойт деп койдум. Жагымдуу эже болчу деп айтып атпаймынбы? Анан кирип эле, жылмайып эле, эми мен жака чалып сурадым. Бир кыз ашыкчараак болсо эч нерсе болбойт деп мен сүйлөшүп койдум. Эртең саат 9-га даярданып алып кел. Августтун аягына чейин иштейсиң, зарплатаң мындай, андан тышкары баягы чаевые деп калгандар сеники, өзү ушундай Салимар деген пансионат деп, Корумду айылында деп баарын түшүндүрүп берди. Рахмат эже, рахмат деп алып кеттим. Мен келем сөзсүз, Кудайым буйрса, рахмат сизге депчи, анан күлүп. Мен ошондо да тартынбай сурадым. Эже, эмне үчүн мындай
сүйлөшүп мага жардам бердиңиз десем, сенин үнүңдө ушундай бир отчаяние болду деди да. Себеп дегенде сенин желанияң бар экен, иштейм деп тырышып аткан, аракет кылып аткан адамга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек деп айтты. Мен ушул сөздү азыркыга чейин колдоном. Баягы андан кийин бала эжени көргөн да жокмун. Көлгө кеттим, анан көлгө барып 20 канча кыз болчубуз. Анын ичинен акыр аягы мен калдым, эң кичүүсү болчумун. Бир жумадан эле мени старший официант кылып койду тиги ресторанга. Тык 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 деп эле өзүм эле тың болчумун. Анан далай комнатада ичкендер менен урушчумун. Уктатасыңарбы, эртең иштейм, анан иштейбиз баарыбыз деп ушундай бир эме болчумун. Мени жаман көрүштү. Аянда достошуп, анан бир тартипке келдик. Анан ошо жакта иштеп аткан баягы иштеткен ээлери көрүп, анан администратору көрүп, мени старший официант кылып койду. Анан ошентип сентябрь болоюн деп калганда, баягы аз эле кыздар калдык. Анан айтышты ушундай эме курултай кинематографистов болот экен. Именно биздин пансионатка келет экен. Иштегиле, биз коноктор тосуп алабыз деп. Естественно, баягы клиенттери да мындайча айтканда калалы эме 15 күн университетке кармалып койсок эч нерсе болбойт деп, анан жакшы төлөп беребиз деп калышты. Анан мен калгандардын ичинде болдум. Ошентип курултай кинематографистов стран СНГ и Балтии деп, ошо СНГ Балтия өлкөлөрүндөгү кинематографисттердин көлдөгү курултайы болуп аткан экен. Ошентип келип, анан азыркы тил менен айтканда волонтерлору жок экен. Ары чуркашат, бери чуркашат. Анан кошо мага да кызык болчу. Эмне там обед, завтрагын даярдашып бересиң, андан кийин завтрактан обедке чейинки 2 сааттык аралыгың бош. Кошо барып эле там кагаз-пагаздарын жазышып, жардам берип эле мынтип как-то биринчисинде мынтип жылдырышып коюп деп, анан 1-2 күндөн кийин эле карасам протоколдор менен кошо толтурушуп жүрүптүрмүн. Чака чуркап барып, бияка организовать этишип, жардам берип, аралашып калыптырмын. Ошентип ошондо кыргыз фильмдеги Карагулов Бакыт Назаркулович, мен кинодогу атам десем болот. Ошо киши кыргыз фильмде зам директор экен. Анан Айнагүл Сүйүнбековна Токобаева ошо азыркы директорубуз ошодо зам болуп, анан келишип, бирок Сүйүнбековна эртерээк кетип калган болчу. Баягы азыркы көптөгөн ошо биздин корифейлер менен көрсө иштешиптирмин. Ошол маалда да билчү эмесмин. Анан кетип атканда эле данныйларды алып эле айтты: "Бизге иштебейсиңби кыргыз фильмге?" деди. Анан Бакыт байке. Анан дагы бир унутуп калдым, бирок бирөө да айтты: "Бизге келип чогуу иштейли, жактың" деп сураштырды баарын. Анан дагы мен ушундай студенткамын, анан дегенде мындай деп баарын айтып бердим. Рахмат деп кетип атканда дагы аябай белектерин таштап кетишти. Сезонуң бүтүп келип, биз деген тиги окууңа да тоскоолдук болбойбуз, кыргыз фильмде да келип иштей бер. Сенде баягы мындай кандай десем, бизге керектүү навыктар деп коет го, баягы сапаттар бар экен деп кетти. Анан анда эмне кагазга жазып алгам. Адис керек бизге деп турду. Кагазга жазып алгам, кичинекей блокнотум бар болчу, бүт данныйларды жазып алгам, адрести. Анан келгенде чал деди. Приёмный чакпактар номерин алдым. Анан келгенде эле чалган жокмун. Мен корктум, себеп дегенде мен ойлочумун. Чыгармачылык адамдар, чөйрөдөгү кыздар баягы эле эми наивная, кенедей кызсың, бузулгандар болот экен деп эле. Анткени бирдеме болсо эле ушул сөз эле биздин убакта эми сен деле көп угуп калсаң керек. Азыр андай деле жок, бирок Эми азыр деле может айтышат. азыр деле бар. Анан тиги бузулуп кеткен деген эле сөз катуу популярный болчу. Артист болсо бузулган деппи? Ошентип эле анан баягы ушул сөз популярдуу болчу. Анан келдим, сабагыма бардым, кечкисин уже официант болуп үйрөнүп алдым да, аякта иштеп аттым. Анан мамама чалдым, мам деп эле. Эми мен өмүр бою ашып кетсе официант болуп иштегендин, эми ладно, окууну бүткөнгө чейин деп, окууну бүткөндөн кийин мен кандай адис болом, мен эмне кылам, кандай тармакта болом. Мен ушундай кыргыз фильмге чакырышкан, көлдө иштеп жүргөндө. Жумушка чакырышкан. Мен барып үйрөнсөмбү деп атам. Бирок мен баягы официант болуп жакшы акча таап, күнүмдүк даже контрагыма чейин чогултуп уже мен деле өзүм ата-энеме жүгүмдү салгым келчү эмес. Бирок кимге окуп аткансың? Анда лингвистика, информатика окуп аткан болчумун. Анан айттым, бирок лингвист дегенден тил болгондуктан мен уже түшүнгөм, мен которулушум керек экен деп. Себеп дегенде тил анан калп эле
тиги калп эле дипломдо лингвист сүйлөй келгенде эч нерсе билбеген уят го мисалычы, анан совесть деген иши кылса деле бар. өзүңө жакпайт эле да? Өзүмө жаккан эмес, бирок ата энемдин желаниясы болчу деп анан кыскасы ушу раматылык мамам айтсам эле бар кызым деди, менин негизи бала кезимде кыялым болчу деди. Кино тармагында иштеген менин кыялым болчу. Алла таалам ошо менин кыялымды мага ошол кесипти берип орундатпаса дагы сага берет экен, барып үйрөнүп көр, байкап көр, жагып калса может каласың деди. Анан ошентип кыргыз фильмге 2006 жылы сентябрда уже аралаша баштадым. Ошондо 65 жылдык болуш керек эле. Ошондо Бакыт Карагулов директор болчу. Уже да, мен келгенде уже Бакыт Карагулов Биз директор азыр болуп ошо калыптыр. көрүүчүлөргө да түшүнүктүү болуш үчүн Бакыт Карагулов көз өтүп кетти, бирок кыргыз эл артисти, Ооба. анан кинорежиссер, көптөгөн фильмдерди тартып, анан ошол киностудия Кыргыз фильмде, Төлөмүш Шокеев атындагы Кыргыз фильмде көп жылдар бою директор болуп иштеп жүрдү. Ошол кезде мен дагы келгем киного. Ал 2007-жылы экөөбүз таанышыптырбыз. 2007-жылы сен Кыргыз фильм киностудиясында экинчи этажында ошол азыркы тил менен айтканда офис менеджер болуп иштесең. Секретарша. Мага ошол сөз жагат. Мен болсо режиссердун жардамчысы болуп келгем. Ошондо ал Марат Алыкуловдун жаңы проектиси болчу. Адеп ахлак деген проектиси. Анан ал проекти 50% тартылып бүткөн. Анан мени чакырып калышты да, баягы режиссердун жардамчысы болуп иштеп бер Хлопушкада депчи. Анан ошондо 3 этажда ошол 3-кабаттагы коридордон экөөбүз биринчи жолу учурашканыбыз эсимде бар. Саламатсызбы деп баарыбыз бири биз менен учурашат элек да киностудиядагы адистер мененчи. Андан кийин ал проекттен кийин ал тасма бүткөндөн кийин мени Темир Бирназаровдун Белгис маршрут тасмасына чакырышты режиссердун ассистенти болуп. Ошондон улам жакындап экөөбүз таанышып, азыр 2007-ден бери болсо 17 жыл болуптур да. Тааныш болгонбуз. Анан азыр таң калыштуу болуп атат да, сен офис менеджер, ошол секретарь болуп баштадың, секретарша болуп. Андан кийин звукоцехта иштедиң. Ал жерде үндөрдү үйрөнүп баштадың, жазганды. Андан кийин монтаж жасаганды үйрөнүп баштадың. Ошонун баарын кантип келип калдың, ошол баардыгы тепкичтеринен өтүп турсуң да. Баягы Карагулов Бакыт Назаркулович деп мени киного алып келгенден кийин ошо айтышты да, эң биринчи секретарша болуп иште депчи. Мен макул деп эле компьютерди розеткадан суруп коюп өчүрчүмүн ал маалда. Ал компьютер жарым саат күйчү өзүчү. Аны өчүргөндү билбейсиң, выключить басканды билбейсиң да. Адамдын желаниясы болгондо ар кандай маалымат болбосун 100% кабыл алып калат. Ошентип мен секретарша деген должностьта, баягы кесипте мындайча айтканда 1 жыл иштедим. 1 жылдан кийин реклама боюнча адиси деген Белгис маршруттун. Ооба, продвижениясына чуркоодук беле ба. Реклама боюнча адиси деп которулдук. Аяктан продвижение, реклама деген көп нерсени үйрөндүм. Производственный отдел, ошондо өндүрүш бөлүмүндө да иштедим. Дагы 1 жыл кадрлар бөлүмүндө да иштедим. Анан 2 жыл улук редактор болуп иштедим. Ошол учурда иштеп жүргөнүңдө бир кетип калсам кинодон деп ошондой ойлор болду беле? Бир жолу бир мындай ситуация болду менде. Айтпай эле коеюн кайсы режиссер экен, аз деле өзү кечирим сурап айтып калат да. Анан келип эле маңдайыма отуруп чай куйдуртту. Мен Карагуловго кирет элем приемныйга деп. Хорошо деп чайын да куюп берип, мен баягы өзүм жаркырап жайнап тозуп алганды же бир мамиле иш жүзүндө болобу мындай сүйлөшүп, мындай располагать этип деп коет го, баягы өзүңө тартып, эми ар кайсы мындай кыскасы жакшы маанайда тозуп, отургузуп, чайымды берип, ишимди кылып атсам эле, сен деп эле ушу мен куюп берген чайды жөн ичпей, сен Карагуловдун ойношу деп туруп айтып кеткен да магачы. Отурасың буякта жыргап депчи. Бетиң эле айтып. Бетим эле. Ага чейин деле толтура сөздөрдү уккан болчумун, бирок ушунчалык мени намыстандырды, ушунчалык ызалантты дагы, мен дароо эле мамама чалдым.
мен кыргыз фильминен кетейин деп атам. Эмнеге ушинтип айтышат? Мен атамдай эле болгон адамдар келип мага эмнеге айтышат деп ыйладым. Анан мамам айтты: "Кызым", деди, "эгерде сен аз кетип калсаң, сени ушул жаман ооздор жеңген болот" деп айтты. Сен иштей бер, сүйлөй берсин, анан убакыт көргөзөт деп койду. Анда сен кетсең мына бул ойношу болчу, мына акыр аягы биз мына бетин айтып атып, бети чыдабай кетип калды деп эле айтат. Антпе, иштей бер. Эң негизгиси сен өзүңө өзүң биздин алдыбызда, Кудайдын алдында, анан өзүңдүн алдыңда баягы совестиң таза деди да, мындайча айтканда. Иштей бер деп эле айтты. Анан мен демиме дем, духума дух кошулуп эле кайра чын эле дедим, буларга көрсөтүш керек депчи. Ким экенимди көрсөтүш керек деп, ошол күндөн баштап мен дагы уже негизи эле өсөм деген адам болчумун башынан эле. Анан баягы көп нерселерди приемныйда отуруп үйрөнүп, көп адамдар менен сүйлөшкөндү үйрөнүп, компьютерди чагып калгам, уже чык уже мындай чакада жетишип, баягы убагы менен кылып, мен өзүмдү уже көрсөтүп койгон маалым болчу. Андан кийин тилим чыга баштады. Защитная реакция деген сөз бар. Бирөө бирдеме десе, эмне болду? Силерге эмне тоскоолдук жаратып атабы деп эле айтчумун. Мен бул нерсени айтыша баштадым. Себеп дегенде баягы кандай десем, бул ситуациялар өзү бизде киного келгенден кийин характериңдин закаляться этип дегенде баягы күчтөнгөнүнө дагы бирден бир себеп болду ушул ситуация. Жемиңди жедирбегенди үйрөттү да бул нерсечи. Ошентип баягы мен эң аябай ыраазымын. Карагуловго деп айта берем го, Бакыт Назаркулович менин кинодогу атам депчи. Аябай жакшы, мага жылуу кызымдай кызым деп Нурка деп койчу мени. Өзү негизи аттарды кыскартып, ушундай бир аттар кое алган жакшы көрчү эле го. Нурка курсаң токпу? Нурка мунуң барбы? Нурка жолуңа барбы дегендерди, ошону өзү негизи кыз баланы жакшы көрчү. Эки эркек, бир кызы болгондуктан, мени да экинчи кызындай көргөндүктөн, бул аталык мээрими менен, мындайча айтканда, мамилени башка эркек режиссерлорбу, чыгармачыл адамдарбы башкача кабыл алчу. Каждый мыслит по мере своей испорченности деген ушул да. Бизде, бирок мен бир нерсени айта кете алам. Биздин поколение деп коеюнчу, ошол жылдары келгендерден экөөбүз эле калдык кинодо. Бул да, бул неоспоримый факт. Бул анткени кыздар көп эле болчу. Найзабек бар, Жок, кыздарды айтып атам. Эркектер меня уже как-то не волнует да. Аларга калгандар да. Бирок кыздардан көп эле кыз келгенбиз, бирок көбү кармала алган жок. Себеп дегенде ар кандай факторлор менен бул жерде эң биринчи эрк керек кинодо калыш үчүн. Күч керек, баягы ички жан дүйнөңдүн күчтүүлүгү, мындайча айтканда, характер. Бул характер, мүнөз, күчтүү мүнөз керек. Ошону менен калып, анан баягы специалист по рекламе болуп жүргөндө, сен жакты иштеп, баягы съемочный группада иштеп, монтажда иштеп, анан ошол маалда элдер колбасаны баягы целиком алчу эмеспи, билбейм, мындай граммдап сатчу да, 40 сомго, үчөөбүз тиги Салтанат эже, сен, мен 10 сомдон чыгарчу элек, же 20 сомдон чыгарып беткечи. Бир лепешка келчү, анан мынчалык ипичке болгон колбаса докторский, ушуну мен аябай жакшы билем, докторскийди кестирип алчубуз. Көбөйүп кетсе, же жок, бычакты берирээк жылдырып коесузбу деп кичирейттирип, ошону 3кө бөлүп, сонун күндөр экен, эң даамдуу лепешка, эң даамдуу колбаса, анан ошого эле тоет элек. Анан еще айда жылда салат жече элек го, аны тиги корейский салат деп кичинекей контейнерде салынган. Аны ачсаң бүт кабинет укмуш жыттанып кетет да. Эшигин ачып койсоң коридор. Чайнегибиз жок, чай демденген кружканын ичине чай демдебей, ошентип ичет элек. Сонун. Абдан ошондо сонун күндөр болгон экен. Ошондо отуруп ар бирибиз өзүбүз кыялданчубуз, билесиңби? Ошондо азыр эстеп атам да, мен кыялданып айта берет элем. Мен ушундай кино менен Парижге баргым келет деп, билесиңби? Ошо Францияга баргым келет. Анан бир жыл, 2 жыл өтпөй чын эле Францияга, Парижге барып киномду көрсөтүп келдим да. Ошон үчүн чын эле кыялдар орундалат экен. Сен дагы кыялдарың көп болчу. Ошолордун баары азыр орундалып атат. Шүгүр деш керек да. Бул кыялданып коюш бир, Алла Таалама запрос жөнөтүп коюш бир, ошо кыялыңа жетиш үчүн кылып аракетиңди кылганың бул бир да. Ар бир нерсенин себебин жарат дейт. Мен шүгүрчүлүк кылам,
кыялданып койбостон сен да мен дагы биз ошол кыялыбызга жетебиз деп аракет кылганыбыз. Ошол дагы эмнелерди айтып берейин, суроолоруңуз жатырар. ошол кантип сен буга чейин ошол кадр бөлүмүндө өндүрүш бөлүмүндө иштегенде баардыгы кагаз менен болгон да, жазуу анан эле бир убакта Нуркыз турмушка чыкты. Жайында көлгө кетип эле турмушка чыгып келип калдың. Сентябрда мен турмушка чыктым деп. Андан кийин ошол мындай техника жагына жакын болуп ошол жакта иштеп баштадың да. Мен негизи Кудайга шүгүр бир жерде турган дегенде кандай аракет кылып дагы бир тепкичке өскөндү жактырам өзүчү. Аны ошентип 5 жыл мен администрацияда иштептирмин. Кыргыз фильмдин экинчи этажында жана бир 20-30 кишинин арасында мынтип куурулуп эле мындайча айтканда закаляция этип эле жүрүптүрмүн. Документацияны азыр баягы дело производства деп коет го. Башынан аягына чейин абдан жакшы билем. Мен ошол жерде отуруп эле исполнительный продюсердин ишин ошол маалда билесиң го, директор картины да бухгалтер деген жок болчу. Өзүбүз отчет чапчубуз, баарын планировать этчүбүз. Ошол маалда эле меники уже чыгармачылык жака, мен сценарийлер редакцияда иштеп атканда дагы улук редактор болуп сценарийди көп окучумун. Анан ошол маалда эле мен уже чыгармачылыкка өтөрүмдү билчүмүн. Протоколдорду жазгандарың эсимде бар. Протоколдорду жыргатып бир маалда эле жазып баарына жетишчүмүн. Ошол маалда эле мен ошо айтып атпайм, сүйүнөм ушу убагында кылып койчумун депчи. Анан ошентип турмушка чыгып келип мен ажырашып кеткем. Бывший жолдошум, мындайча айтканда, техникага жакыныраак, өзү да киного жакын адам болчу. Анан мен турмушка чыктым. Ал маалда башка сферада иштечү, бирок киночулардын арасында аралашып жүрчү. Анан кызымды төрөдүм. Келдим администрацияга, уже баягы Нуркыз жок, себеп дегенде уже бала, уже Нуркыз эне, уже мындайча айтканда Нуркыз ошол маалда эле билчү, өсүш керек деп ага чейин эле билчү, бирок ошол маалдагы менин каалоом аябай эле чоң болуп кетти. Баламды уктатып коюп, ал маалда мен баягы кызым төрөгөндөн кийин мен ошо бывший жолдошум звукоцехке келип калды бизге иштеп. Анан бала уктап аткан маалда мен Кыргыз фильм жанында квартирада жашачу эмес белем, маңдайкы үйүндөчү. Мага жакын болгондуктан караңгыда халатчан келип алып анан дубляж кылып атканын көрчүмүн. Карап, ал маалда мен именно монтажный программалар түшүнчү эмесмин, бирок эмнени басып атат, кандай кылып атат деп мен 2 түнбү ушундай келдим, көрдүм. Принцип работы деп коет. Да жанагы айталап өткөндөй эле, эгерде адамдын каалоосу болсо 100% баягы 100% ошол информацияны, маалыматты кабыл алат да. Ошентип кызыгып эле анан ошол маалдагы директорубуз Таалай Кулмендиевке мен ыраазычылык билдирем. Мен уж декреттен чыккандан кийин эле 1-2 айга жетпей эле мен Таалай байке кирдим. Таалай байке, бизде монтажерлор жетишпейт. Звукоцехке адистер жетишпей атат. Мени которгула дедим. Сен билбейсиң да деди. Таалай байке, мени билесиз го деп эле күлдүм. Карындашыңызды билесиз го, мен бат эле үйрөнүп кетем депчи. Анан ошол маалда жөн эле баягы мындайча айтканда катардагы администрациядагы адисти звукоцехке которуп койгонуна мен аябай азыркыга чейин ыраазычылык айтам. Ушу Таалай Кулмендиев звукоцехке которулушума себеп болгон. Азыр мисалы башка бирөө болсо, отурчу, сен эмнени билмей элең деп деле коймок да, бирок аял кишисиң деп дебестен мен сага ишенем деп туруп эле которуп койду. Анан мен ошо жаздар болуш керек, унутуп да калдым. Звукоцехке которулдум дагы, баягы монтаждап батыр, унутуп калдым кимдин жанына отурганымды билбейм. Мен отуруп турайынчы, эч тоскоолдук жаратпайм дедим. Отуруп анан монтаждап атканда кайсы кнопканы кандай басып атат, кандай жылдырып атат карадым. Көрдүм технический жактарын. Анда мен түшүнчү эмесмин, кадр менен кадр стык, там именно логический жагын түшүнчү эмесмин. Бирок ишенчүмүн бир күнү үйрөнөм деп элечи. Логический жагы азыр ойлоп көрсөм, көрсө туура эле кылыпмын дегендей. Анан ошентип 3 күн келдим, отурдум. Андан кийин мага кабинет беришкен да, аякта программаны ачып алып, ошондо дагы белгисиз маршрутту ошо программага киргизип алып, кескилеп ролик жасадым.
Анан эң биринчи мен көрүүчүм болуп ал маалда Чолпон эже Алимбаева бизде ошо өндүрүш отделинде өндүрүш бөлүмүндө иштечү. Чалды мага: Чолпон эже, бир нерсе көргөзөйүн, карап коюңузчу десем, хорошо деп эле келди. Анан мына деп эле ролигимди көрсөтсөм эле, о, классно деп койду. Сонун болуп турго деп, сама сделала деп, өзү орусча эже өзү негизи. Ооба, өзүм жасадым десем, сенден чыгат буюрса деди. Мен огош бетер сүйүнүп калдым. Ошентип анан эң биринчи монтаждаган проектим баягы фильм, документалдык тасма бул Чоро Думанаев жөнүндө Чоро деген документалдык тасма болду. Мурат Мамбетов менен отурдум. Анан ал жерде Мурат байке айтат: "Боуну аласың, 5 секунд андан кийин кес, анан чапта" дегенде, эмнеге эле мынтип атабыз деп эле аны бир унчукпай эле чаптай бердим. Анан ошо айтканын кылдым. Бир маалда монтаж бүттү деп фильмди өткөзүп атасыз. Ошондо түшүндүм да мен логикасынчы. Деп, анткени биринчи проекттин бул кадрда бул көрсө мынткен турбайбы деп, ошондо мен документалдык тасманы биринчи жолу ошо монтаждап, анан ошол результатты көргөндөн кийин мен түшүндүм. Анан ошол нерсе баягы биринчи махабаттай болуп эле эсте калат ошол күндөрүм. Ошол Мурат байке мындай күмөн санабай эле сен менен дароо эле иштешип кеттиби? Эң биринчи жасай алабы, жасай албайбы депчи, мындай кыздарга ошол техникалык жактан же бир кыздар камера тартат же монтаж жасайт десе ишенбестиктер дагы бар да. Андай толтура, себеп дегенде мен ошондо 2022-жылы кыргыз фильмине штаттан кеткенде дагы звукоцехте, ошо мен киргенден баштап звукоцехке которулгандан баштап кыздардан мен эле болчумун. Анан бирок Мурат байкеден как адис катары, как аял киши деп ишенбестик болгон эмес. Мен ошого аябай ыраазы болом. Айтып атпаймынбы, ушинтип эле кабыл алышат экен деп ойлогом депчи. Андан кийин башталды да укмуштун баары. Эмне укмуштар башталды? Ошолордун бирөөсү. Андай эмне? Ошондо биринчи монтаж жасаганды үйрөндүң. Андан кийин гана сен үнгө өттүң, Монтажды чагып бүткөндөн кийин айтып атпаймынбы, мен улам өсүп турушум керек деп. Ошол бир жылдын ичинде монтаж жасаганды үйрөнүп алдың. Техникалык жактан дагы, чыгармачылык жактан дагы. Анан өзүңө жага баштады монтаж. Жакчу мага башынан эле. Мен монтажды биле электе эле мага жакчу. Анан бул эң биринчиси администрацияда 9-дан 6-га чейин деген графикта, мисалычы, байланасың понедельниктен там пятницага чейин дегендей нерселерге байланасың. Бул жерде чыгармачылыкта эр күн кайсы маалда келип калса иштей бересиң го. Мага ошонусу менен кызыктырчу да негизичи. Анан ошентип эле кирип ошо бир жылдын ичинде көп нерсени үйрөндүм, билдим, көп нерсени башыман өткөзүп койдум. Ошо анан Мурат байке менен иштеп бүткөндөн кийин айтпай эле коеюн кайсы режиссер экенин. Отурабыз, баягы мен бир 10 канча жыл шым мындай кенен кийимдерди кийип калганымдын бирден бир себебин айтып коеюн. Азыр эле кайра өзүмө келип кичине мындай женский деген мындайча айтканда гардеробума кийимдерди кошуп кийип калдым. Ошол маалда айтып атпаймынбы, бир айтпай эле коеюн, бир режиссер менен отурам. Бизде кыргыз фильминде кандайдыр бир маареке болуп, биз күндүз ошо кийинип, мындай жакшынакай кийинип келе дегенде, мындай узун көйнөк, мындай жеңи узун эле көйнөк кийип алгам мен баягы. Кийип жүргөн катарда көйнөктөрүмөн эле мындай мойнумда жабык болчу. Анан отурам. Жок, мындай жеңи кыскараак экен. Отурам, монтаждап атабыз, себеп дегенде ошо мероприятие, маареке бүттөр менен эле звукоцехке кирип иштеп атабыз да, анан отурсам эле деп байкап калдым, бир нерсени сурап элечи десем эле мен аябай бияктарым жабык болсо дагы мындай ачылып калган жерлеримди карап, мындай бир башкача карап аттыр менчи. Ошонун баарын өзүң сезип. Мен сезип мындай кир суу төгүйгендей жаман абалда болду. Мен үстүмө мындай куюп салгандайчы. Себеп дегенде ошол көз караш бул деген мындай эле көйнөгүң сонун экен эмес болчу. Бул көз караш күйүп, бул мен сени каалап атам деген көз караш болчу, мындайча айткандачы. Анан баягы иштейм деген, мындай кылалуу деген мен каалоом өчтү дагы. Жарым саат бериңизчи, мен бир срочно бир ишим чыгып калды, мен барып келе калайын, азыр келем
дедим дагы үйгө чуркап барып эле ошо көйнөктү чечтим да сразу эле ыргыттым. Ошо көйнөктү да жаман көрүп калдым менчи. Карасам спортивный баягы шымым бар экен. Узун футболка сыяктуу бир мындай чоң кийим бар экен. Ошону кийдим да чуркап келдим. Ошол күндөн баштап бир 10 жыл мен көйнөк жолоткон жокмун. 10 жыл мындай фигурамды кандай десем билгизген кийимди жолоткон жокмун. Анан анткени мени как адис катары эмес, мени как аял киши, как эмеде айтып коет го, объект обожания депчи, ошондой кабыл албасын деп мен ошондой мындайча айтканда мешокко окшогон кийимдерге өтүп кеттим. Чынында эле азыр сен айтып атсаң мен дагы ойлонуп кеттим. Мен биринчи ошол кино тартылып аткан жерге аянтчага келгенде каблук кийип ошол такка келгенмин да. Анан ал жерде ошол съемка учурунда эле түз жазып атышыптыр эле үндүн баарынча. Анан мен хлопушкада болчумун. Мага да жакшы түшүндүрбөй эле биринчи тасмамда келесиң, анан мына хлопушка сага, бул жерде мына сага сенин кагазың, ал жерде окуса монтажный лист деп жазылып турат. Тайм-коддор жазасың, кадр жазасың депчи. Анан улам операторлордун жанына келип сурап коем, кайсын жазам? Мен сага тайм-кодду айтып коем ар бир кадрдын деп коет. Макул деп калган эч ким түшүндүрбөйт. Режиссерский жазылган разработканы мага берип коюшту. Ошону карап эле анан хлопушканы чабам дагы, анан тыкылдайт да. Анан улам жини келет, баягы өнүрүшүр жини келип эле момент мени карайт да. Ошондон кийин мен дагы түшүндүм. Кинодо мындай өзүңө ыңгайлуу кийимдерди кийиш керек экен депчи. Бирок сенин учуруң башка болуп атат да. Анткени бул жаман көрүнүш да, андай болбош керек да. Ар бир айым кыз өзү каалагандай кийиниш керек. Ошо чынында эле мен билген Нуркыз монтаж звукоцехте иштегенге чейинки Нуркыз дайыма көйнөк кийет эле, юбка кийет эле, кыска юбкалар. Андан кийин эле ошол монтажга өткөндөн кийин эле шымга өтүп кеттиң, чын азыр айтып атсаңчы. Анан ошол монтажды 1 жылда үйрөндүм деп атасың. Андан кийин үн ошол добуштарды жазганы кандай, ал жактан дагы сенин ошол мурунку жолдошуң сага жардам берип көмөк көрсөтүп, ошондон улам экөөнү тең бир алып кеттиң да. Ооба, эми жардам десе деле болот бул жерде. Эми аз айтып берем деп койбойм. Мындай болуп калды. Ошо монтаж учурунда дагы бир режиссер байкебиз келди. Анан менин бывший жолдошум менен монтажда отурган болчу. Бир айтпай эле койгон кайсы фильм экенин. Анан бывший жолдошум бир жака кетиши керек болуп калды. Анан айтты, мына Нуркыз билет жанына мен келгенче иштеп турсаңар болот, убакыт коротпой деп жан мен мынтип өйдөдөн карады. Анан кетип калды. Керим кетип калды, мен бывший жолдошум аты Керим. Анан кеткенден кийин мен менен отурасызбы десем, а ты сможешь деди. Ал да орусчалыш адам болчу. Анан в каком смысле деп мен да сурадым. Кандай мааниде сиз менден сурап атасыз десем, сени аял киши деп коет деди. Анан айттым, аял киши эмне кыла албайт бекен депчи. Ошондо айтты, аял кишинин эң биринчи укканым ошондо, аял кишинин орду кухняда деди. Анан мен айттым, байке дедим, сиз менен 5 мүнөт отуруңуз дедим. 5 мүнөттөн каалаган жагыңызга барыңыз дедим. Мына боякта отурган эркек кишилерден бирөөсү бирди билсе, мен экини билем деп. Себеп дегенде мен ушундай суроолорго даярданып келаткам, мен даярмын деп эле тамаша чынга салып, бирок строго айттым. Мындай гонор менен эле айттым дагы. Макул анда деп. Мындайча айтканда, мен ал кишини кыйнап туруп эле отургузуп койдум жаныма 5 мүнөт деп. Саатты карадым. Мону мындай кылалуу деген деп баштадым. Баштаганда 5 мүнөттүн ичинде эле ал адам баягы энергетика мененби же кандай, же менин билгендигименби, давай муну кылалы дегенде эле 5 мүнөттөн кийин проект жаап койдум. Жок, мен проект жаап койдум. 5 мүнөт бербедим беле деп. Себеп дегенде ушул нерсе керек болчу. Анан, давай дальше работать дейт. Нет, я вам показала, что мое место же на кухне дедим. Десем, я прошу прощения деп эле айтты.
мен я заблуждался, оказывается депчи. Мен кечирим сурайм. Мен буга чейин аял киши менен монтажда отуруп көргөн эмесмин деп айтты да. Андан кийин жок уже байке Керим келсин, улап кетесиңер деп туруп кетип калдым. Бирок ошол адам азыркыга чейин менен иштешет. Ошондо мен тарынтып алганын түшүнгөн. Ошол анан ошентип ушундай учурлар болгон. Ошондой кандайлар көп эле болот. Негизи аял киши кинодо оор эле болот негизи, бирок баягы биздин кандай десем, баягы характерибиз менен кылам деген нерсени кылганыбыз менен да жеңип кеттик деп эсептейм. Бирок ошол учурда азыр баягы бизде кинодо кыздар көп аралашып калгандыктан азыр билинбейт, тескерисинче аял киши эркек кишиге караганда мындайча айтканда жоопкерчиликтүү, усидчивый деп коет, баягы кылам дегенин кылат, эркек кишиге караганда жакшы иштейт деген тенденцияга түшүнүктү киргизиш үчүн ушул бирден бир себепкер болгонубуз бул сен, анан менмин. Азыркы биздин современный кыргыз киносундагы аял кишилердин жакшы мамилеге, мындайча айтканда, дагы бир жолу кайталап кетейин, адис катары кабыл алышына себепкер болгондордун бирден бири сен, анан менмин. Деп туруп, так, ушу менен бүттү, биз деп кой. Жок, бул чындыкта ошондой эле. Ошондо нам было тяжело, действительно кыйналдык, бирок чыдадык. Көрсөттүк, мына доказываем и доказали. Ооба, негизи ошондой менде дагы азыр айтып атсаң эстеп атпаймынбы? Биринчи бир тасманы тартып бер деп сценарийде да жаздырышып, анан иштешип өндүрүшкө берилди. Тасма берилгенден кийин оператордун карасам эмгек акы да. Оператордун ошо ала турган эмгек акысы меникинен көбүрөөк жазылыптыр да. А мен режиссермун, ал оператор. Анан мен сурадым да, эмнеге мындай десем, анткени ал оператор сага чейин бирөөнүн бир курсовой жумушун тарткан депчи. Анын тажрыйбасы бар дейт да. Сен болсо бул биринчи тасманы тартып атасың, ошон үчүн сен тажрыйбаң жок. Ошон үчүн сен эмгек акыңды азайтып койдук деди. Анан мен деп элейм, анда деле түшүнбөйм да. 3-чү курсту бүтсөм керек эле, 4-чү курстабы кичинекей бир тасма тартайын деп даярданып атканымдачы. Ошондо аябай мен да кызыктуудай болгом да. Анан кийин убакыт өткөндөн кийин мен ошол Кыргыз фильм киностудиясынын жоболорун окуп чыккандан кийин андай нерсе жок экен да. Режиссер сөзсүз түрдө оператордон көбүрөөк эмгек акы алат да. Ошондой учурлар сенде дагы болду беле? Мисалы үчүн ошол сен айым болгон үчүн сага биринчиден ишенбейт, сен жумушуңду аткара албайсың дейт. Экинчиден ошол эмгек акыңды дагы аз айтып коюшат да. Ошо билип туруп эле сен буга болот деп үйрөнүп атат да, биз буга мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз дегендей ушундай мамилелер болду беле? Менде көп болгон ошондойчу. Менде да аябай көп болду. Испытательный срок деген бир кызыктуу да. Менде 1 ай 2 ай берип койчу. Ушундай бир кызыктай түшүнүк бар болчу. Эмнегедир эркек кишилерге испытательный срок жок эле. Анан мага келгенде эле испытательный срок болуп калчу да. Анан испытывать эте бергиле деп эле анан мен деле иштей бердим. Себеп дегенде азыр мен түшүнчүмүн, мен азыр бекер иштеп өзүмдү көрсөтүп атканым менен ошол нерсе келечекте мага мындайча айтканда түшүмдөрүн берет деп мен ошону билип эле макул деп эле иштей берчүмүн. 3 ай иштесең да 1 айлык деле берип койчу. Бизде ушундай болчу дегендер деле көп болду, бирок мен сурап дагы эмне үчүн мындай кылып атасыңар, эмне үчүн деген суроону берген жокмун, майдаланбай эле коеюн деп. Ошол эле башка мен түшүнүп эле атчумун, эркек кишилерге анан мага болгон ишенимдери эки башка экенинчи. Эмнегедир эркекке көбүрөөк керек, бирок мага азыраак керек, мен расходум азыраактай мисалычы. Бирок болбой эле иштей бердим, көз жумдум, ызаландым. Азыр Кудайга шүгүр, ошол эркектерден дагы 5-6 эсе көп алам. Шүгүр. Азыр. Ал ошого жетиш үчүн канча кыйынчылыктар болду да. Конечно, көп нерсени көрдүк, бирок ошол маалда алар убагында жакшы эле алып коюп, дальше мындайча айтканда, ошол бизге болгон несправедливость десем болот, мамиле бул теңсиздик мамиле
биздин өсүүбүзгө, биздин андан ары дагы кыймылдап, дагы деп баягы билимге, техникалык, профессионалдык жактан өнүгүүгө себепкер болду деп мен ошого да шүгүрчүлүк кылып, рахматымды айтам. Бирок мындай биз ошол айтканда. этаптардан өттүк, ошол тепкичтерден өтүп ошонун баарын көрдүк. Бирок ошол нерсеге чыдабай кетип калган кыздар да Көп көп да. болду. Көп болбодубу? Биздин жаныбызда деле иштеп жүргөн көп кыздар ошондой мамилеге чыдабай кетип калышат да. Анан эмнеге анан кино жаатында айымдар аз деп айтышат да. Мына ошол демек ушул нерселер бирден бир себептери деп турабы? Ооба. Бул жерде ошол эле баягы айлык акыдан тышкаркы мамиле да болуп атпайбы? Көп нерсе мамиледен болот эмеспи? Жылуу сөз жылаанды ийинен чыгарыптыр деген сөз деле бекеринен эмес да. Эгерде мейли бунусунда азыраак болуп калды, кийинкисинде жакшы болот. Эң негизгиси өсчү, өнүкчү, ушул билимди бүгүнкү кылып аткан биздин фильмге, анткени биз проект фильмдерди иштедик да. Кылган салымыңды Кудайым кийинкисинде мындай 10 эселеп, 5 эселеп берсин деген мамиле болгон болсо, иштей бермек көп кыздарчы. Бирок ошол эле учурда площадкада, съемкада учурдагы мамиле өзүң айткандай такка кийип алыптыр деп, алдын ала айтып деле койсо болмок да сагачы, Аселя, сен билбейсиң депчи, удобный кийинип ал, себептен площадкада турасың. Мындай жазыш керек болсо, сен билбейсиң, менден сура же мындай деп туруп түшүндүрүп койсо деле болот эле да. Себеп дегенде мен азыр ошентем. Жакшы бир сөзүм бар. Профессионалами не рождаются, ими становятся депчи. Ошондой жакшы жылуу мамиле болуп, эң негизгиси үйрөнгөнүңө, кийинки баягы карьераңда, кино жаатында өнүгүп өскөнүңө азыркы кылган эмгегиң, ушунда акчабыз аз болуп атат, жок болуп атат, бирок ушул нерсе сага баары деле кайтып келет дей турган болсо, көп кыздар калмак. Демек ошол сүйлөгөндү да мамиле жасаганды үйрөнүш керек турабы? Туура мамиле жасаш. Да, туура мамиле. Анан дагы бир факторлордун бири үй бүлөлүк, мындайча айтканда, баягы кыздар турмушка чыккандан кийин да ар кандай семьяга, үй бүлөгө туш келишет. Көбүнчөсү ошо кандай десем, бала багып, тарбиялап, баягы үй мындайча айтканда твое место на кухне дегендей, ошо баягы үй бүлөлүк атмосфераны, кыскасы мындайча айтканда үй бүлөнү тандап кеткендер да көп болот да. Менин случаимди, мен өзүмдүн жашоомдо турмушка чыктым, балалуу болдум, бала дагы болду, Кудайга шүгүр. Ошол эле учурда жумушумда да калганымдын деле бирден бир себеби менин турмушка чыккан жолдошум болду десем болот. Биз ажырашып кеттик. Мен ал кишиге абдан ыраазымын. Көп нерсени менин мындайча айтканда ичимдеги көксөөмдү, каалоомду кандай десем, өз да чыгармачылык адам болуп, колдоду, үйрөттү, бирок ошол эле учурда өзүнө да вклад кылды. Анткени мен үйрөнсөм семейный бюджетке дагы жакшы поддержка болот. Анан өз дагы баягы айтып калчу, жок, мен жок болуп калсам жашооңда тың болуш керек, андай деп как-то ал өзүң жакшы билесиң го, мындай жакшы кооз сүйлөгөндү, өзү өтө таланттуу адам, бирок баягы ошол талантына, чыгармачылыкка башкача көз карашта. Мен көбүнчө ошо Кудайга шүгүр талантым бар, бирок мен көбүнчө иштеп баягы талант жана эмгек бир мындай чогуу кетиш керек деген түшүнүктөмүн. Экөөбүз баягы боло берет го. 10 канча жыл жашасак дагы түшүнүктөрүбүз кичине ар башка болуп, анан эки жолго тарадык, бирок ошого карабай баягы мен үй бүлөмдө, балдарым дагы, үй бүлөм дагы эки жактан кандай десем, балдарым да чоңоюп, жумушум дагы кете бергенин бирден бир себеби ушу менин жолдошум болду деп эсептейм. Эгерде ал мага семейный очаг, кухняда, үйдө отурасың деген условияны, шартты түзүп берген болсо, мен деле балким ошол көпчүлүк кыздарга окшоп калмакмын деп эсептейм. Бирок ким билет,
келет, но ал киши ал нерсени мага ачык айтканда түзүп бере алган жок. Биз экөөбүз с нуля мындайча айтканда ылдый жактан өйдө көтөрүлөбүз деп баягы чогуу иштеп, чогуу мындайча айтканда мен кыйынчылыктардын ага баарын бирге өттүңөр да. бирге өткөздүк. Ошол эле учурда менин ага анын дагы өсүп баягы бирок азыр колдонбой койгон билимин өстүрүүгө шарт түзүп бердим мен дагы убагында. Анан өзү да көнүп кетти. Себеп дегенде мен иштегенде жумушсуз токтобой баягы ар дайым акча алып келип мына деп ал иштебей калса деле билинбей, анткени уже бизде мындайча айтканда семейный бюджетте тыйым бар деп баягы ошол нерсе да көнүп кетти. Мен мындайча айтканда жолдошумду дагы өзүм да кошо баягы семейный бюджетке мындайча айтканда үй бүлөнү өстүрөбүз, чоңойтобуз, бирге бутка турабыз деп иштей бергенден улам дагы бир аз бузуп алдым десем дагы жаңылышпайм. Ошонун бирок бир сөзүнө абдан кошулам. Айта берчи, мен жаныңда жок болуп калсам дагы сен өзүңдүн жашооңду тыңдап кетишиң керек деген сөзү мына эми Алла таалама жеткен экен. Кудайга шүгүр, мен аны менен жашабасам дагы өзүмдүн үй бүлөмдү, балдарымды, өзүмдү абдан жакшы мындайча айтканда хлеб с маслом менен багып кеткен деңгээлдемин, Кудайга шүгүр. Ошол 3 нерсени бир алып кеткенсиң да. Азыр болсо Кыргыз фильм киностудиясынан кеткенсиң. Штатта эмессиң, Мен штатта эмесмин. 2022 жылдын апрель айында белгилүү бир себептер менен мен кеттим. Бул жерде айткандай эле 23 жылдын октябрь айына чейин иштедим да, алып аттым дегендей. Азыр полностью мындайча айтканда уже мамлекеттик проект албайм деп мен чектелдим мындайча айтканда. Жок деп элечи. Анан ошо 22 жылы ошондо Аян кинотасмасына экинчи режиссер болуп кирдим. Иштеп, подготовка болду. Жайында көлгө 1,5 айга съемкага кеттик. Мен жашоо 1,5 айдын ичинде мен анткени баягы 10 жыл жашап, мен башыман көп нерсе өткөзгөн болчумун. Ошол эле учурда аябай ооруган, нерв жагы бул нервтен ооруган жаман. Көп нерселерди кыйналып, мен гормональный нарушение болуп, гормон өзүң билесиң, азыр минимальный дозада ичсем дагы мен кандай адам болуп калдым эле, сен жакшы билесиң ал нерсени. Анан ошентип мен командировка кетсем да эң эле көп дегенде бир жумада алыс үй бүлөмөн алысыраак болчумун. Анан 1,5 ай мен балдарым менен эле сүйлөшүп аттым. Анан 1,5 айдын ичинде кадимкидей гормондорум оңоло түшүптүр. Шишиктерим тарап, мага жакты мондай тынч жашоо. Съемкада өзүң билесиң, экинчи режиссер болуп иштеш өтө оор. Анан өзүнчө бир кайнап атты. Бирок мен ошо кайнап өзлөрүнүн ызы чуулары мындайча айтканда ага да көңүл бурбай, мага эң эле тынч мындай жашоомдогу мындай бир кандай десем, бир баланска келгендей сезим болду дагы. Мен ошондо ажырашаарымды билип, мен даяр келдим. 1,5 ай мен үчүн бул Аян проектисинде жөн эле проект эмес, Нуркыздын трансформацияланышына абдан чоң мындайча айтканда өбөлгө деп койчу эле түзүлгөн проекттердин бири болду дагы. Ажырашам деп келген болчумун дагы. Келип түн ичинде келдик. Анан эртең сүйлөшчү сөздөр бар дедим. Бывший жолдошума хорошо деп эле. Андан кийин эртеси күнү эле кызымды мектепке 2 саатка эртерээк аны ойготуп, кызым, мен кебим бар эле дедим. Экөөбүз. Кызың канча жашта? Кызым 12, азыр 13кө чыгат, алмалда 11де болчу. Анан макул мама деп эле чыкты. Экөөбүз кафеня бардык, бубликте отурабыз. Анан бир нерсе айтайынбы сага дедим. Кызым, мени кечирип кой дедим. Мен ажырашайын деп атам десем, кызым ушундай акылдуу кыз экен, шүгүр кылам. Мам, кандай гана чечим кабыл албаңыз, биз колдойбуз деди. Анан мен силерди түшүнөм. Мага мама керек деди. В каком случае? Менин мамам менин жанымда болгонду каалайм деди, мындайча айтканда. Сиз мени билбейсиз деп айтты да. Мен эмнени каалайм? Мен кандай окуйм? Мен душевный переживанияларын эч нерсе билбейсиз деди. Себеп дегенде сиз постоянно съемкадасыз депчи. Постоянно жумуштасыз, монтаждасыз. Мен сиз менен сүйлөшкүм келет, бирок сиз менен сүйлөшө албайсыз. Анткени үйгө келгенде алыңыз жок келесиз.
мен кучактап жаткым келет дейт. Ушундай нерселерин айтты да. Анан кызыма мен аябай ыраазымын. Керим сүйлөшөлүчү дедим. Анан хорошо деп эшикке чыгып келели деп айттым. Макул деп анан чыктык. Мен мындай жашай албайм деп эле айттым. Мен кетем, ажырашам деп. Мага 2 ай балдарды карап тур дедим. Мен условия түзөйүн балдарыма деп алып кетем мен деп анан урушпайлы, эч нерсе кылбайлы, ызычы болбойлу, себеп дегенде ортодо балдарыбыз бар деп айттым. Бизде балдар бар. Рахмат. Биз жипсиз байланганбыз. Кандай болбосун жандарында турабыз. Бирок экөөбүз эки жакта болобуз десем, на удивление мындай айтканда мен үчүн аябай таң калыштуу болду. Жакшы кабыл алды. Анан деп өзүм кайра жаман болуп кеттим. Ушундай акылдуу эле, баягы ушундай адам менен жашачу элем депчи. Анан кайра жаман болуп кетип мени кечирип кой, бирок мындай чукушпайлы, сурашпайлы, эмне үчүн дегенди кылбайлы деп эле айттым. Анан ошол ажырашкандан кийин көбү бардыгы сен баягы бийлеген өнөрүңдү да биле башташты. Нуркыз бийлейт экен деп сен бийлеп, Instagram баракчаларыңа, анан TikToктон бир видео чыгып кетти. Ошо сен тойго барып турсуң. Ошо тойго барганда сени бийлеген бир конкурс болгонбу, Назгуля менин жардамчым алда тойго бармак, ошо общий тааныш кызыбызды колчу. Анан Назгуля Сураныч мен кедам менен неме пиджагымды алып алчы, ушу эмеде кабинетте дедим. Себеп дегенде ошол жакта кийимдерим ошол жакта болчу да. Теги макул эже деп эле ала барды. Мен ошол жактан түз эле барып, ошо неме ошо кафе, ресторандан эле кия калып эле чачымды өзү да кыска мал болчу, ал маалда мынтип сулап деле таанымал болуп калды. Ошол жерден даже боенгон деле эмес болушум керек. Кыскасы 40 градус температура менен бардым. Конкурстар болуп атат, анан саундтректердин эми киношник болгондо саундтрек, ушундай киного ылайыктуу конкурстарды утпасак болбойт го өзүчү. Негизи мен өзү дагы мындай жашоодо деле шаңдуу адаммын. Ооруп атсам деле анан колум көтөрө калдым, сүйүнүп кетипчи. Анан хотя бир приз көтөрө кетейин деген. Бийлеп алыш керекпи? Ой, легко дедим. Бийлейсизби дейт. Ооба бийлейм, мен мастер спорта по танцамын деп койдум. Анан тиги тамашалап элечи, аз бийлеп эле алып кетем деп. Анан аякта тиги ведущийдин жанында туруп, тиги тамаданын жанында анан мынтип анан призди алып кетип атканбыз да. Анан эле чыгып бараткам, көрсө ал тамада анан жанында жардамчысын айткан экен, тартып ал деп. Басып бараткан эле музыканы коюп ийишти да. Өзүм дагы мынтип мен негизи звукачтар ритмди аябай жакшы сезебиз. Же музыкант болушат, же бир ырчы, ушундай, же бир ушундай бийлеген сыяктуу. Кыскасы, ритмди өтө жакшы слуху бар адам гана звукач боло алат. Ошо жөнүндө эле сразу эле дароо эле бийлеп кеттим. Бийлеп эле алып, ошондогу мендеги монтип кармалып, температурам дароо түштү. Бояктагы бук болуп турган нерсем чыгып кетти дагы. Ошол эле учурда ошо 350 киши тең ойгоно түштү. Деп эле тура калып эле бийлеп башташты. бүт бийлешип эле аябай той көркүнө чыкты. Бирок чынында аябай сонун бийлеп турсуң, биз көрсөтөбүз. Бирок дагы айтып коеюн, мен балдарымдын атасы. Ушул нуркыз болуп, эми бул эң биринчиден Кудайымдын жаратканы, анан өзүмдүн аракетим, бирок анын ою боюнча мен кылган ошол болуп атпайбы? Анан ушул адам болбосо мен азыркы нуркыз болбой калмакмын. Ошон үчүн рахмат ошо кишиге. Мындай да бир суроо бергим келип атат да. Ошо келечекте дагы кыздар бар да, киного келем деген кыздар. Анан азыр сенин окуяларыңды угуп алып көбү коркуп кетип, деши дагы мүмкүн, бир чети суктанышы дагы мүмкүн. Ошо ар кандай эмоциялар болот да. Анан ошол келечекте режиссер болом же ошол кино жаатында иштейм, эмгектенем деген кыздарга ошол кандай кеңешиңди берет элең? Мына ушундай кандай десем, оор бир жолдорго түшпөй. Эми бардык иш оңой эмес, туура. Ар бир этаптан өтүш керек. Мен айта берем. Анча мынча кыйынчылыктар болсо, жашоодо ар түрдүү нерсе болот. Сынып калбаш керек деп айта берем. Чыдаш керек. Жөн эле чыдап
деп туруп албай аракетиңди кылып позицияңа туруп анан башты оорутуп көрүнгөн жерге жалоот этпей билими бар күчтүү киношник жаныңда тургандардан сен как губка катары соруп ал деп айтам ошо билимди. Себеп дегенде көп нерсени кылып, мисалы мен айтам деп атпаймынбы площадкада менден үйрөнгүлө, менин мээримди колдонгула деп айтам мен. Аз бүт эле мен көргөндөр, особенно частниктер айтышат Нуркыз эже деп аябай мындай Кудайга шүгүр сыйдамын да авторитет ошол эле учурда стержень деген бар да адамдачы. Кудайга шүгүр абдан авторитеттүү эле киношниктердин катарына киребиз биз. Сен дагы, мен дагы. Мен баягы частный жакты тандап кеткендин бирден бир себеби ошо үйрөтөм депчи. Ар бир нерсеге. Частный дегенде бул ошол коммерческий проекттер. Себеп дегенде баягы госпроект эмес, а коммерческий проекттерди. Анан ошо үйрөтөм кыздарга, балдарга айтам. Көздөгөн ой максатыңарга жеткиле коркпогула деп. Анан кийин баягы кинодо тарелка сындырабыз го. А биз болсо тарелканы сындырбайлы деп чечтик. Ал жерге кол жазмабызды деле калтырып, кол коюп, ошол биздин азыр тарелкабызга кол коюп койсоң, кол коюп бизге эстелик катары калат. Ошо ар бир келген коноктор колун коюп кетет. Анан ошол 3 сурообузга дагы жообузду ала алалы сенен. Мен жооп бере алчу суроолорбу? Эмне болду? Бияка көрсөтсүнбү? Мынтип жазып бүткөндөн көрсөтөйүнбү? Ооба. Бул да эстелик. Асель өзүнүн кырбый кызын чакыртыр биринчи подкастында. Анан абдан кинодо болгон бүт нерселердин баарын айтыштыр деп элдин баары эми көрүшөт го, кызыктуу эле болот деп ойлойм. Ошо кызыктуу эле экөөбүз маектештик деп ойлойм. Буюрса, сонун болду. Анан биздин атайын тартуучу топ даярдаган 3 суроо бар. Биринчи сурообуз бул сенин эң жакшы көргөн тасмаң кыргыз киносунда. Эмнегедир бул Саманчынын жолу, материнская поле Базаровдун. Биринчиден эмне үчүн жакшы көргөнүнүн бирден бир себеби мен уже өзүм эне болуп калгандыктан, эненин темасы. Анан Бакен Кыдыкееванын ошо жердеги аткарган ролу, образы аябай жагат. Анан үчүнчүдөн 22-23 жашында бул Геннадий Базаров тарткан да бул фильмдечи, дипломдук иши. Анан баягы бизде баягы жаш, анан улуу деп негедир ушинтип бөлө беришет да, улуумун, жашмунан, жаш болсоңор эле эмнени билмей элеңер деп. Ушундай нерселер боло берет. Ошондуктан баягы Советтер Союзу учурунда дагы болсо дагы Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын ишенип бергендиктери үчүн бул да чоң эрдик деп эсептейм. Анан ошондуктан эмнегедир менин жүрөгүмө ушул Саманчынын жолу, Геннадий Базаровдун фильми жана ошонун ичиндеги дароо эле айтып кетейин актриса Бакен Кыдыкееванын образы абдан жагат. Бакен Кыдыкеева турган турпаты менен образ баягы кинодо жараткан кандай гана комедиялыкпы же кандай роль жаратпасын таамай жеткиликтүү. Анан билбейм, мен үчүн жүрөгүмө жетет да ушу Бакен Кыдыкееванын образдары. Ошонун ичиндеги эненин күчтүү аялдын образы болгондуктан мага абдан жагат. Демек бизде ошол экинчи сурообузда мындай болчу да, жакшы көргөн актрисаң. Ошол жакшы көргөн актрисаң Бакен Кыдыкеева, жакшы көргөн тасмаң бул режиссер Геннадий Базаровдун Саманчынын жолу тасмасы. Жакшы көргөн режиссерүң? Ошондо Асель Жураева. Жок, мен подружкасы экен деп эле айтып атат экен деп ойлобогула. Себеп дегенде азыркы таптагы ушул убактагы мен тасмаларым сага жагабы деп. Конечно, мен даже өзүм иштесем да кайфовать этем. Подружкасы экен, андай экен деп ойлобогула. Чындыктан мен бул жерде ортодогу биздин өтө жакын мамилебизди баштан өткөргөн көп жаман жакшылыктарды эсептебегенде мен Асель Жураеваны, мен Аселямды абдан күчтүү режиссер деп билем. Мен документальный фильмби, кандай фильм болбосун, Чек ара тасмабызда сен аткаруучу продюсер болгонсуң. Ооба да, анан күчтүү режиссер деп
мен талантыңа, мен өзүңө турган турпатың деп айтпай эле коеюн эми. Так билесиң, эң эле чоң фанаткасы, поклонницасы мен. Сөрдө эмес. фанаттарын чакырып алып Жок, бул эми чын эле мага Асель Жураеванын фильмдерин баары жагат. мындай уга элек болчумун, кайсыл режиссер сага жагат кыргыз киносунда дегенде Асель Жураева деп Анда биринчи жолу угаттым. Анда үчүнчү суроо бул китептеги же кинодогу жакшы көргөн каарманың? Ошо китепте, кинодо деп жанагы эле биринчи суроомо эле Ошол Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын баары жагат, бирок ошо Саманчынын жолу бул жерде Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын ичинен мен өзгөчө катары кабыл алган ушу Саманчынын жолу, Толгонайдын образы. Ошо рахмат, биздин подкастка келип бердиң. Мен дагы өзүм биринчи жолу алып барчу болуп атам. Билбейм, эми бара тажрыйба алабыз. Кадр сыртында болуп көнүп калып турам, кызыктуудай болуп атам. Кечке отуруп эле, ушинтип эле отура беремби, суроо берип эле депчи.